Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу бүгүнкү кеңештин мүчөлөрү жана жыйындын катышуучулары. Үстүбүздөгү жылдын эң негизги окуяларынан болуп, албетте 11 апрелде өткөн жалпы элдик добуш берүүнүн жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясынын кабыл алынышы жана ага демократиялык жана укуктук мамлекеттин түптөлүшүнө негиз салган Эгемендүү Кыргызстандын биринчи конституциясы кабыл алынган күнү 5 майда кол коюлуп ишке кириши болду. Конституциянын жаңы редакциясында 2021 жылдын 10 январындагы жалпы элдик добуш берүүгө катышкан жарандарыбыздын көпчүлүгүнүн тандоосу боюнча мамлекеттин башкаруу формасы аныкталып, учурда өлкө үчүн актуалдуу болуп турган чакырыктар менен катар биз эл катары аздектеген баалуулуктарыбыз эске алынды десем жаңылышпаймын. Баш мыйзамыбыз өлкөбүздө саясий туруктуулукту камсыз кылып, мындан ары өнүгүүсүнө өбөлгө болот деп ишенебиз. Конституциянын жаңы редакциясында сот бийлигинин өз алдынчалуулугун камсыз кылууга шарт түзгөн жана анын ишин уюштурууну жакшыртууга алып келе турган бир нече жаңы ченемдер камтылды. Атап айтсак, өзүнө тиешелүү маселелер боюнча жогорку сотко мыйзам чыгарууга демилге укугунун берилиши, сот бийлигинде орун алган көйгөйлөрдү чечүүгө жана анын ишин жакшыртууга багытталган ченемдик укуктук актылардын ыкчам кабыл алынышын камсыз кылып, сот тутумунун ишин өркүндөтүүгө өбөлгө түзөт. Ал эми сот адилеттиги иштери боюнча кеңештин курамынын 3/2 кем эмеси судьялардын турушу сапаттуу кадрдык резервди түзүүгө жол ачат жана сот тутумунун көз карандысыздыгын бир топ жогорулатат. Эми биздин алдыбызда кыска мөөнөттүн ишинде сот тутумунун ишин жөнгө салуучу мыйзамдардын долбоорлорун Конституцияда белгиленген ченемдерге шайкеш келтирип, сапаттуу иштеп чыгуу милдети турат. Анткени баш мыйзамда камтылган ченемдердин реалдуу турмушка ашышы сөзсүз түрдө сот тутумунун ишин жөнгө салуучу мыйзамдардын сапатынан көз каранды болот. Аталган мыйзамдарда сот тутумунун ишмердигинин ар бир этабы так аныкталып, көз карандысыздык принциптери менен коштолуусу зарыл. Эгерде андай болбосо, буга чейин болуп келгендей эле соттордун көз карандысыздыгы декларативдүү бойдон кала бериши мүмкүн. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз убагында сот тутумунун реформалоо процесстеринин чордонунда болуп, жигердүү иш алып барган адам катары сот тутумунун кийинки абалын жакшы билесиз. Ушул жылдын 5 мартында жалпы республиканын судьялары менен болгон жолугушууңузда мыйзамдын диктатурасы өкүм сүргөн коомду куруу үчүн сот тутуму чыныгы көз карандысыз бийлик бутагы болуп, сот иштерине башка мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн жана айрым жогорку кызмат адамдарынын кийлигишүүсүнө жол берилбеши керектигин баса белгилегенсиз. Кыргыз Республикасынын конституциясынын кепили жана мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылуучу жогорку кызмат адамы катары сот тутуму өз алдынча көз карандысыз бийлик бутагы катары калыптанышына өзгөчө көңүл буруп жатканыңызды сезип турабыз. Сиз жетектеген сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңеш бул багытта алгылыктуу иш алып барып, сот адилеттигинин жана укук коргоо системасынын натыйжалуулугун арттырат деген ойдобуз. Сот тутумунун жана укук коргоо органдарынын ишин уюштуруу жана өлкөдө жүргүзүлүп жаткан соттук реформанын артыкчылыктуу багыттары боюнча бардык тараптардын пикирлерин эске алуу менен макулдашылган чечимдерди кабыл алуу үчүн кеңештин отурумдары байма-бай өткөрүлүп туруусу зарыл деп эсептеймин. Сот тутумунун ишин жөнгө салуучу мыйзамдардын долбоорлору Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын соттор жана прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүү бөлүмү тарабынан жаңы кабыл алынган конституциянын ченемдерине ылайык иштелип чыгып, жогорку соттун кароосуна келип түшкөн. Аталган мыйзамдардын долбоорлорун сот тутумунун бардык институттарында, башкача айтканда жогорку сотто, жергиликтүү соттордо, соттук өз алдынча башкаруу органдарында, сот тутумунун башка мамлекеттик органдарында кеңири талкуулоонун жыйынтыгында тиешелүү сунуш пикирлер берилген.
Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын соттор жана прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүү бөлүмү тарабынан жогорку соттун сунуш пикирлеринин көпчүлүгү кабыл алынды. Ал эми кабыл алынбай калган айрым сунуштар боюнча мындан ары мыйзамдарды кабыл алуу процессинин жүрүшүндө бирдиктүү иш алып барабыз деген ойдобуз. Бүгүнкү жыйналышта жогорку сот тарабынан келтирилген сын пикирлердин айрымдарына токтолуп кетүүгө уруксат этиңиздер. Буга чейин судьяларга карата тартип жазаларын салуу, жоопкерчиликке тартууга макулдук берүү, кызмат ордунан убактылуу четтетүүгө макулдук берүү жана аларды ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу жөнүндө сунуш киргизүү судьялар кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы тарабынан каралып келген. Анткени бул орган жана анын ыйгарым укуктары Конституцияда белгиленген эле. Ал эми Кыргыз Республикасынын жаңы Конституциясынын 96 жана 103 беренелерине ылайык судьяларды жоопкерчиликке тартуу жөнүндө маселелерди кароо укугу судьялар кеңешине ыйгарылган. Демек, судьяларды тартип жоопкерчилигине тартуу жөнүндө чечим судьялар кеңеши тарабынан кабыл алынышы керек. Анткени тартип комиссиясы жана анын укуктары Конституцияда белгиленген эмес. Бирок соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорунун 23 беренесине ылайык жогоруда белгиленген маселелерди кароо судьялар кеңешинин тартип комиссиясынын ыйгарым укуктарына киргизилген. Аталган ченемдер Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык келишине күмөн жаратып, Конституциялык сотко арыздардын түшүшүнө негиз болуп калат. Ошондуктан бул маселеге өзгөчө көңүл буруп, аракеттеги Конституциянын талаптарына ылайык келтирүүнү талап кылат. Тартип комиссиясы өз алдынча чечим чыгаруу укугуна ээ орган катары эмес, судьялар кеңешинин башка комиссиялары сыяктуу эле келип түшкөн материалдарды алдын ала карап, отурумга даярдай турган кеңештин иштиктүү органы катары түзүлүшү керек деген позицияны карманабыз. Ошондой эле Конституциянын 96 беренесинин 1 бөлүгүндө судьяны жоопкерчиликке тартуу конституциялык мыйзам менен аныкталган тартипте жүргүзүлөрү жазылган. Ал эми соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы конституциялык мыйзамдардын катарына кирбейт. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын жогорку соту тарабынан судьяларды тартип жоопкерчилигине тартуу тартиби камтылган аталган мыйзамдын 4 главасын Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө конституциялык мыйзамга жайгаштыруу сунушу берилген. Судьяны тартип жоопкерчилигине тартуу тартиби жана аларды ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу судьялардын статусу менен ажырагыс байланышта болгондуктан аталган маселелер конституциялык мыйзам менен жөнгө салынса, Конституциянын ченемдерине туура келип, максатка ылайыктуу болот деп эсептейбиз. Бул маселелер боюнча жогорку соттун пикири жана сунуштары келтирилип жөнөтүлгөн. Соттук өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбооруна ылайык судьялар кеңеши 25 мүчөдөн турат деп аныкталган. Конституциянын талаптарына ылайык судьялардын жоопкерчилиги жөнүндө маселе мурдагыдай өз алдынча орган болгон тартип комиссиясында эмес, судьялар кеңешинин толук курамы менен каралаарын жана кеңештин мүчөлөрү жалаң судьялардан турарын эске алганда, кеңештин мүчөлөрүнүн санын көбөйтүү максатка ылайыксыз болуп калат деп ойлойбуз. Мурункудай эле 15 мүчө болуп, 9-у тартип комиссиясында, 3-өө бюджет жана 3-өө окуу комиссиясында болсо туура деп эсептейбиз. Мындан сырткары, судьялардын съездинин, судьялар кеңешинин, судьялардын чогулушунун, жогорку соттун пленумунун жана төрагасынын ыйгарым укуктары боюнча ченемдер ар бир институттун иштөө тартибин жана алардын ишин уюштуруудагы өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен кайрадан карап чыгууну талап кылат. Жергиликтүү соттордогу судьялардын курамы боюнча белгиленген гендерди көрсөткүчтөр да соттун ишин уюштуруунун өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен аныкталышы зарыл деп эсептейбиз. Ошондой эле анча-мынча мыйзамдардын долбоорлору стилистикалык, редакциялык жана техникалык мүнөздөгү оңдоп түзөөлөргө муктаж. Убакыт ченелүү болгондуктан бүгүнкү жыйналыштын алкагында бардык маселелерге токтолуу мүмкүнчүлүгү жок. Коомдук талкууга чыгарылган мыйзамдардын долбоорлору боюнча жогорку соттун сунуш пикирлери акыркы жолу 4 июнь күнү Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясына дагы жөнөтүлдү. Мындан ары жогорку сот менен Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясы биргеликте иш алып барып,
мыйзамдардын долбоорлорун кабыл алуу процесстерин жүрүшүндө жогоруда көрсөтүлгөн маселелер жогорку соттун сунуш пикирлерин эске алуу менен чечилет деген ойдомун. Жалпысынан сот тутуму мыйзам долбоорлорунун концепциясын колдоп, аларда соттордун көз карандысыздыгын камсыз кылууга жана анын ишин уюштурууну жакшыртууга багытталган ченемдер орун алгандыгын баса белгилеп кетким келет. Аталган мыйзамдардын кабыл алынышы менен көз карандысыз сот тутумунун куруунун жаңы барактары ачылат деген ишеничтебиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдирем.